Саламатсыздарбы 5-класстын окуучулары? Жаңы окуу жылыңыздар кут болсун. Анда эмесе сиздер менен алгачкы тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Ош шаарындагы номер 46 орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Инаттилла кызы Дилхумар. Бүгүнкү сабагымдын темасы Кыргызстан биздин мекенибиз. Бүгүнкү сабактагы максатым окуучулар мекендин ыйыктыгы жөнүндө түшүнүккө ээ болушат, мекенге болгон аяр мамилени үйрөнүшөт, мекенди даңазалаган текстер менен таанышышат. Кыргыз жери бийик жер, кырда ойногон кийиктер, ар чокусун карасаң, ак калпактуу жигиттер. Кыргыз эли тээ кылымдарды карыткан уюткулуу улуу журт. Чокусу асман тиреген, кен байлыкка толгон ала тоосо, бейиштин төрүндөй болгон кооз табияты менен сыймыктана алат. Мына ошол бийик асказоолор кыргыз элин чеп сыяктуу эчен душмандардан коргоп келген. Жеринин көркүнө көрк кошкон Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл, майда көлдөрү жүздөп саналат. Кут таарыган жерге биздеги сан миңдеген өзөн суулар, керилип жаткан салкын төрлөр, сан байлыкка толгон чытырман токойлору, адамга жакын кайберендери биздин байлыгыбыз болуп эсептелет. Улуу тоонун койнун мекендеген ата-бабаларыбыз байыркы улуулук, тазалык, бийиктик сыяктуу түшүнүктөрүн асман тиреген чокулары менен байланыштырган. Мындай тоо кыргыздарда улуу чоку, хан теңири болгон. Аны эзелки замандан бери эле ыйык тоо катары эсептешкен. Көптөгөн оош-кыйыш замандарды башынан өткөргөн кыргыз эли адамдык аруулугун, кең пейилдүүлүгүн, айкөлдүгүн, меймандостугун бүгүнкү күнгө чейин чып-чыргасын коротпой сактап келди. Кыргыз эли илгертеден эле канаатташ, ичкен ашы бирге табакташ башка улуттун өкүлдөрү менен дилдеш, санаалаш болуп бирге конуп келишкен. Ынтымак, ырашкерлигин, улуттун абийирин баарын жогору коюп, кыргыз деген улуу атты өчпөс легендага айландырууга өбөлгө түзүшкөн. Кайсыл улут менен алака түзүп жашабасын, өздөрүнүн салт санаасын, нарк насилин, улуттук жөрөлгөсүн, эң негизгиси эне тилин унуткан эмес. Кийинки урпактарга мурас катары таберик кылып калтырып келишкен. Айкөл Манас бабабыздын басып өткөн жолунан эле чоң өрнөк алсак болот. Манас баатырдын кыйынчылык күндөрүн тең бөлүшкөн 40 чоросу да ар кандай улуттун өкүлдөрүнөн болгон. Мисалы, эң жакын чоросу, эмчектеш болгон жан кайышпас досу Алманбет Кытай улутунан болгон. Өзүнүн дининен, ата-энесинен кечип, кыргыз жергесин Манас баатырды арка бел тутуп качып келген. Алманбетти бооруна кысып, минген атын тартуулап, бир тууган тутунушунан баатырдын айкөлдүгүн, адамдык сапатынын улуулугун байкоого болот. Бир таанышмандан кайсыл адам, кайсы улут мыкты деп сурашыптыр. Баягы даанышман эки колуна жерден топурак уучтап алып, мына ушул эки колумдагы топурактын кайсынысы жакшы деп сураптыр. Андан соң эки колундагы топуракты бири-бирине кошуп туруп мындай дептир. Эки колумдагы топурактын бири-биринен айырмасы жок болгон сыяктуу эле бардык калк, улут бири-бирине ынак бирадарлар. 5 миллион калкы бар Кыргызстанда бүгүнкү күндө 80ден ашык улут мекендеп жатышат. Алар өз тилин, салтын, тутунган динин сактап келишет. Бул да болсо кыргыз улутунун айкөлдүгү, башка улутка кысым көрсөтпөй ынтымакта жашагандыгы, чет өлкөдөн келген бөтөн улуттун өкүлдөрүн
өкүлдөрү күндөн күнгө көбөйүп, айрыкча жаштары өз билимдерин Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда улантып жатышат. Алар үчүн мамлекет тарабынан ыңгайлуу шарттар түзүлүп, эң негизгиси кыргыз элинин меймандос, жакшы мамилелери көрсөтүлүп жатат. Биздин байлыгыбыз достукта, биримдигибиз ынтымагыбызда. Ошондуктан кыргыз жаштары Кыргызстан жалпыбыздын мекенибиз аттуу ураанды дайыма жадыбызга сактайлы. Ата салттын, улуттун менталитетин унутпайлы. Анда эмесе текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Ата-бабаларыбыз улуулук, тазалык, бийиктик сыяктуу түшүнүктөрүн кайсы чоку менен салыштырышкан экен? Манас баатырдын Кытайдан качып келген жан кайышпас досу ким болгон? Кыргызстанда бүгүнкү күндө канча улуттун өкүлдөрү жашашат? Мекениңдин сени суктанткан жактарын айтып бере аласыңбы? Кайсы улуттан дос күткүң келет? Залкар ойлорду талкуулагыла. Ким башка улутка каарат келтирип сөксө, анда ал өз улутунун акмагы. Достук алтындан да кымбат. Башкаларга жарыгыңды чачсаң, алар дагы сага жарыгыңды чачат. Кыргыз бабам, казак канатташым, тажик тагдырлашым, өзбек өз элим, элден. Анда эмесе үйгө тапшырма «Кыргыз эли айкөл эл» деген темада дил баян жазгыла. Залкар ойлорду окуп, ар бирин талдаганга аракет жасагыла. Кагылайын, Кыргызстан, кагылайын, кайраттанып карооңду жаңылагын. Каным жаным дартыңа шыпа болсо, канатыңды сунмага дарылайын. Бишкек үйүм, чүй жүрөгүм көлөнем, баткен талас ошум менен көбөйөм. Нарын менен кан тамырым бойдогу, Жалал-Абад бир тарабым жөлөгөн. Ээлеп бүткүл, Орто Азия айдыңын, мекендегем, билбейм бирок кайгылым, бүлүнбөстөн, калган бүгүн каректей, бүт Кыргызстан менин бактым, байлыгым. Айланайын, Кыргызстан, айланайын, аска тооңду кучактап аймалайын. Өчө көрбө, картадан өчө көрбө, катарың түк бузбасын, тамгаларың. Көчмөнмүн да дүбүртүн угулат, көл, тоо, тала көзгө тааныш урунат. Керек болсо бүт Азия мен үчүн киндик каным тамган жердей туюлат. Мекеним менен